Все чаще рождались дети с меткой Тавра Кассандры. И мистер Энтони Юнгер... Саламатсызбы, мүмкүнбү? Саламатчылык мүмкүн. Сиз кайсы авторлордун чыгармаларын жакшы көрөсүз? Өтүңүз. Келиңиз, отуруңуз. Динара Жапаровна, кулак сизде, угуп жатам. Эркин Усенович, сизди эми көрүп эле жүрөбүз. Чындап айтканда, Жалил Кадырович менен өзүңүз айткандай, бизде аябай эле токтолуп калды. Эми мына өзүңүз келдиңиз. Мен ишенем, биздин тармакта иш жана тагдыры жогорулайт деп. Динара Жапаровна, бул жумуш бир адамдын колунан келбейт. Сиздер да, жамаат да аракет кылышыңыздар керек. Ар бир кызматкер өз жумуш ордунда канал үчүн, эл үчүн, чын дили менен, чыгармачылык менен иштеп берсе, Кудай буйрса, алдыга койгон максаттарга сөзсүз жетебиз. Эң туура. Биз ошон үчүн иштеп жатпайбызбы? Жана сиз айткан шарттардын баарына даярбыз, Эркин Усенович. Шартыбыз сапаттуу жумуш. Башка эч нерсе. Саламатсызбы, келиңиз. Кандайсың, Гуля? Жакшы, өзүңүз? Шеф өзүндөбү? Кирсем болобу? Ооба, өзүндө. Бирок бош эмес, киши бар. Биздикилерден бирөө барбы? Жок. Ким? Биздикилерден эмес, сырттан келген адам го. Келиңиз, олтуруңуз. Рахмат. Жакшы барыңыз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Гуля, бул жанагы параллель ТВда иштеген түз эфирде алып барган Элнара Манасова эмеспи? Ооба, ошол кыз. Аселя Мамытовна, шеф бошоду. Кире бериңиз. Жогой. Анан келейин, Тынара,
Шеф бир болсо, сенин ордуңа башка бирөөнү алат окшойт. Кандайча? Мен жакшы иштеп атпаймынбы? Менимче, жаңылыктарды мендей алып барган алып баруучу жок. Сага сөз жок. Бул чоңдордун оюну. Жаңы жетекчи жаңыча шыпырат болуп, сени жылдырып, ордуңа башка бирөөнү алып келиши мүмкүн. Сиздин оюңузча кимди алып келет? Элнара Манасова деген параллель жеке каналынан. Шефтин кабинетинен чыкты. Мүмкүн ошону даярдап жаткандыр. Качан келди дейсиз? Азыр? Не деди? Анысын так билбейм. Бул нерсени мен айтып коюуга мажбурмун. Эми экөөбүз сөздөн ишке түшүбүз керек. Буюрса, Тынара, бул кырдаалдан чыгып кетебиз. Мындан да чоң кырдаалдан кургак чыкканбыз. Эң башкысы экөөбүз бир болуп, өзүбүздүн оюнубузду баштайбыз. Кененирээк эфирден кийин сүйлөшөлү. Эфир алдында сен маанайыңды чөктүрбө. Эфир бүткөндөн кийин мага жолук. Макул. Жарайт. Свет. Ага. Күйеуі? Азыр. Элнара, эмне болду, кирип чыктыңбы? Ой, Эркин Сенович макул болду. Эртеңден баштап жумушка чык деди. Yes. Эмне дейт? Кабар Ньюс маалымат программасына алып баруучулукка түз эфирге чыга турган болду. Асамасың. Эми сен чыгып жүргөсүң. Буюрса 77-чи мамлекеттик телеканалдын жүзү болосуң. Макул анда сен чыгып тур. Мен азырча макул бе? Кеттик. Буюрса, Арстан шоу программасынын жылдызы болосуң. Чора мырза. Эң сон. Звезда деңиз. Ооба. О, кирсем болобу? Кире бер. Сени Залкар Касымбекович менен Арстан шоу программасына сүйлөшүп коем, макулбу? Хорошо. Асил Мамытова. Анда мен Жакшы бар. Рахмат сизге. Жакшы туруңуз. Тынарочка, кандайсың? Жакшы, өзүң? Кел отур. Мен тактап койдум. Элнара Манасова эртеңден баштап ишке чыгат экен. Ал эфирде иштеп жүргөн кыз. Ошондуктан бардык нерсени өздөштүрүп алат. Биз ушинтип эле кол кушуруп жүрө беребизби? Элнара сизге келдиби? Мен Эркин Усенович менен байланыштым. Элнара эртең келсе мага жолугат. Өзүң сүйлө. Эмне иш кылып жатасың? Эркин Усеновичти өзүңө тарттыңбы? Эркин Усеновичтин кабинетине кыска юбка кийип барсам, ал эркек эме эле дөңгөчө эме го? Карап да койгон жок. Карамак турсун, каналдын рейтингин көтөрүүгө иштеп бергиле деп мойнума жоопкерчиликти жүктөп салды. Кыскасы болгон жок. Асель Мамытовна, мага бул эфир керек. Жумуштан кетсем, үй, машина жана жеке продюсерлердин баарын жоготом. Ай, сен сарсана болбу. План А ишке ашпаса, анда бизде план Б деген бар. Кандайча план Б? Шефти жамаатка тааныштырган күнү Ак үйдөн чиновник Жалил Кадырович деген алып келген эсиңдеби? Ошол Жалил Кадырович шефтин жакын досу болот экен. Эми болсо болгондур. Анын биякта кандай тиешеси бар? Ой, эң сонун тиешеси бар, алтыным. Шеф Жалил Кадыровичтин бир сөзүн эки кылбайт экен. Жалил Кадырович жеткен бабник. Угушумча, ал бир юбканы дагы көз алдынан кетирбеген мырза. Эфирде каламдай турган болсоң, анда Жалил Кадыровичти карма. Так, угуп атам. Урматтуу кесиптештер,
монополист болгон биздин телеканалдын коммерциялык бөлүгү тилекке каршы чыгашага иштейт турбайбы? Теле рыногунун флагманы болгон биздин бюджетке жарнактардан эң эле болбоду дегенде 5 миллион түшүш керек экен. Эсен Аманович, жылдык кирешебиз канча болуп жатат? Орточо эсеп менен алганда 2,5 миллионду чапчыйт. Эсен Аманович, биздин көрсөткүчтөр менин эсебим боюнча 2 эсе аз болуп жатат. Киреше булагын көтөрүү үчүн эмне кылсак болот? Эркин Усенович, бул жаатта бардык иштер жолуна түшүп калган. Бар мүмкүнчүлүктөр толугу менен колдонуп жатабыз. Тилекке каршы сиз айткан суммага жеткизүү бул жөн эле популизм. Популизм деңиз. Ооба. Отуруңуз. Сиздин оюңуз түшүнүктүү болду. Иса Мусаевич, ушул маселе боюнча сиздин оюңуз кандай? Мен коммерциялык бөлүмдүн ишин иликтеп чыктым. Жыйынтыгында бул жерде чоң мүчөлүштүк оркой эле көрүнүп турат. Мында ал кандай кемчилик болду экен? Айтыңызчы. Эң чоң ката бул ири жарнак компаниялар менен иштөөдө балык башынан сасыйт болуп тур. Биринчиден чуу дегенде эле ири жарнак компания менен келишим түзүп, монополист кылып алгандагы ири компанияга майда жарнак агентстволорду баш ийдирип алган. Бул жерде коррупциялык жана системдик чоң катачылык бар. Жыйынтыгында эмне болду? Бюрократияга жол ачылып, майда барат жарнак агентстволор жетим баладай болуп кайда барарын билбей, ар кайсы телеканалдагы таасирдүү адамдардын ишин каклап, ортого ортомчу издеп убара болуп жүрүшөт. Акча кайда кетип жатат? Канал капчыгына эмес, оң сол чөнтөктөргө кетип жаткандыгы бул чын. Жанагы сиз айтып жаткан 2,5 миллион бул кумга куйган суудай эле бирөөнүн чөнтөгүнө кетип жаткандыгы анык. Түшүнүктүү. Мен ачыгын айтып коеюн. Мындайга жол бербейм. Эсиң барда этегиңди жап дейт. Эсен Аманович, кылмыш иши козголбой, иштен жөн жай бошогонуңузга ыраазы болуңуз. Сиз ээлеген кызматыңыздан бошодуңуз. Иса Мусаевич, иштин чоо жайын, каржы булактарын аңдап билип калыпсыз. Коммерциялык бөлүмдү өзүңүз жетектеп бериңиз. Урматтуу Эркин Усенович, эгер сиз ишеним көрсөтсөңүз, чын дилден таза иштеп берүүгө биз даярбыз. Эң жакшы. Анда кийинки маселе көтөлү. 50 жылдык тарыхы бар телеканалдын эфирге чыгуу форматы атам замандагы SD форматы менен кетет экен. Биздин техникалык базабыз жеке каналдарга салыштырмалуу алда канча заманбап. Бирок жеке каналдар чыкчу HD форматы эмнегедир бизде колдонулбайт экен. Бизде бардык техника болсо, мамлекеттен каржылык колдоо болсо, эмне үчүн жеке каналдар чыгып жаткан жаңы форматта эмес, эскиче иштеп жатабыз? Демек, биздин техникалык бөлүм заманбап техниканы пайдаланууну билбегени ачык айрым эле көрүнүп турат. Техникалык бөлүмдүн жетекчиси Ислам Омошевич, сиз кызматыңыздан бошодуңуз. Эсен Аманович, Ислам Омушевич, кайгырбаңыздар. Буюрса сиздерге дагы жеке каналдан жакшы жумуш орду табылып калар. Сиздерге абдан кыйын болду да. Ашел Мамадовна, сиз эрте сүйүнүп эрте табылып жатасыз. Сиз бизди ойлогондон көрө өзүңүздү ойлосоңуз болот. Бизден кийинки кезек өзүңүзгө келип олтурбасын. Жалил Кадырович, менин сизге бир өтүнүчүм бар. Кандай өтүнүч? Тиги кан досуңуз, жан досуңуз
Эркин Усеновичке айтып, мени жумушума бекемдеп коюңуз. Ай эмне, маселе болуп жатабы? Өлкөбүздөгү 77 телеканалдын кыйыны. Мамлекетибиздеги экрандын жүзү, сулуулардын сулуусу сенсиң го? Кептин баары ошондо болуп жатпайбы? Эмне деп? Биздин телеканалдын айтылбаган традициясы боюнча жаңы келген баш директордун өзүн сүймөнчүгү болот. Койчу. А жанагы эл арасындагы айтылып жүргөн Тынара Жапарова менен баш директор Анвар Давлетовичтин экөөнүн ортосунда көңүлдөш деген сөз ушак кеп чын экен да, ошондойбу? А сен Анвар Давлетовичтен Эркин Усеновичке өтүп кет, эмне карап отурасыңбы? Жалил Кадырович, ал тилине күчү келбегендердин ушак кеби, көрө албагандардын мага болгон жапкан жалаасы. Жалил Кадырович, сиз Эркин Усеновичти жаңы жумушка алып келген кезде мен сизди көргөндө эле жүрөгүмө чок салгансыз. Сизге көңүлүм түшүп, жактырып калган болчумун. Чыныгы лев деп сизди айтса болот. Так что сизден башка мага эч кимдин кереги жок. Ошондойбу? Азыр. Алло. Да, Жалил Кадырович. Эркин, кандайсың? Жакшы. Жаматка көнүшүп калдыңбы? ооба. Рахмат. Менде бир маселе болуп турат. Ооба, жанагы жаңылыктардагы Тынара Жапарова тууралуу. Ошону өз көзөмөлүңө алып койсоң. Жарайт. Макул. Рахмат, досум. Рахмат. Болду. Маселе чечилди. Эми иштей берсең болот.